Президент Садыр Жапаров ички иштер министри Улан Ниязбеков менен жумушчу жолугушуу өткөрдү. Ички иштер министри өлкөдөгү учурдагы оперативдүү кырдаал, коомдук тартипти камсыздоо боюнча чаралар жана укук коргоо органдарындагы реформаларды ишке ашыруу тууралуу маалымат берди. Жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу, өзгөчө кырдаалдарга натыйжалуу чара көрүү жана укук бузуулардын алдын алуу маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Улан Ниязбековдун берген маалыматына ылайык, өлкөдөгү 93% кылмыштуулук ички иштер органдарында катталгандыгына карабастан, акыркы 4 жылдан бери кылмыштуулуктун катталуусу дээрлик 69% азайтууга жетишкен. Ошондой эле министр жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу жана алдыга коюлган милдеттерди ийгиликтүү аткаруу үчүн үстүбүздөгү жылга иш-чаралар иштелип чыкканын билдирди. Алардын катарында саналип милиция системасын түптөө, коопсуз өлкө долбоорун ишке ашыруу, ыкчам кызматтык ишмердикти бекемдөө жаатында курулуш иштерин жүргүзүүнү улантуу, кылмыштуулукка жана укук бузууларга каршы күрөшүү жана алдын алуу ишмердигин күчөтүү, калкка кызмат көрсөтүүнүн сапатын жакшыртуу, материалдык техникалык базаны чыңдоо, ошондой эле үй бүлөлүк зомбулуктарга бөгөт коюп, зомбулук аракеттерин алдын алуу жаатында иш-чараларды алып баруу. Мамлекет башчысы ички иштер органдарынын кызматкерлеринин кесипкөйлүгүн жогорулатуу, ведомствонун материалдык техникалык базасын модернизациялоо жана калк менен өз ара аракеттенүү иштерин жакшыртуу зарылдыгын баса белгиледи. Президент ошондой эле баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы турууну, укук бузуулардын алдын алуу, кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча чараларды күчөтүүнү, ошондой эле укук тартибин жогорку деңгээлде сактоонун маанилүүлүгүнө басым жасады. Жолугушуунун аягында президент Садыр Жапаров министрге коомдук коопсуздукту чыңдоо, ведомствонун инфраструктурасын өнүктүрүүгө жана кадрларды даярдоо системасын мындан ары жакшыртууга багытталган бир катар тапшырмаларды берди.